Со своей фирменной прической, но в наручниках и в сопровождении тюремщиков. Это первое появление экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе с конца марта. Бул Түштүк Корея импичмент жарыяланып кызматтан алынган экс-президенттин коррупцияга малынгандыгы үчүн 24 жылга түрмөгө кесип, колуна кишен салып алып кетип жатышат. Франциянын экс-президенти Николя Саркози президенттик шайлоо өнөктүгүнө Ливиянын каза болгон президенти Муаммар Каддафиден $50 миллион алган деп шектелип кармалды. Одни издания сообщают, Саркози доставили в отделение под стражей, другие передают, его визит был запланирован. Именно тогда, в 2007-м, Саркози и Каддафи часто встречались. Ал эми Бразилияны 2003-2011 жылдары башкарган, эл арасында азырдагы популярдуу Лула да Сильваны коррупция боюнча сот күнөөлүү деп таап, камакка алды. Бывшему популярному лидеру Бразилии Луису Инасио Луле да Силве присудили 9,5 лет тюрьмы за коррупцию. Ал эми Кыргызстанда экс-президентти кылмыш жоопкерчилигине тартуу азыркы мыйзам боюнча түшкө киргиз нерсе болуп калган дейт юрист Нурбек Токтакунов. Андыктан баш мыйзамга каршы келген мыйзамдагы бул катачылыкты жоюу үчүн Конституциялык палатага кайрылган. Кол тийбестик деген өзү туура эле нерсе. Анткени бирөөлөрдүн, депутаттардын кол тийбездиги, президенттин, экс-президенттин, кийин генеральный прокуратуранын да кичине элементтери бар кол тийбездик. Ал деген атайын ошо коркпой жанагы саясий күрөшкө катышсын деп, мисалы депутаттар жанагы милициядан, спецслужбалардан коркпой. Ошон үчүн кичине кол тийбездик деген, ал деген өзгөчө татаал процедура болот. Жоопко тартканда өзгөчө процедура менен өтөт. Бирок бар мүмкүнчүлүк жоопко тартканда. Атакы муну экс-президенттин кол тийбездигин карап көрсөк, анын вообще такыр эле жок экен мүмкүнчүлүк жоопко тартканга. Аны жазылып турат. Сурак алынбайт, камакка алынбайт, обыск кылса болбойт деп. Аны ошондой тергөө аракеттерди кылбаса, анда жоопко кантип тартат? Тартылбайт, такыр эле. Кийин ошо абсолютный кол тийбездик болуп атат да, бул деген туура эмес. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова экс-президенттин кол тийбестиги иштеп жаткан президенттин кол тийбестигинен дагы жогору туруп калгандыгын айтты. Депутаттарды президентти кылмыш жоопкерчилигине тартса болот, бирок экс-президентти жоопко тартуу азыркы мыйзам менен эгерим ишке ашпайт. И сейчас, согласно этому закону, неприкосновенность экс-президента намного выше, чем неприкосновенность действующего президента. Возможность проживать на даче, возможность пользоваться охраной, машинами и так далее, да, добавляется еще и гарантии по поводу того, что экс-президент не может быть привлечен к ответственности за действия и бездействия, совершенные им в период, когда он был президентом. Нурбек Токтакуновдун Конституциялык палатага кайрылуусуна экс-президенттин КСДП партиясынын башына келип, саясатка активдүү аралаша баштагандыгы себеп болгон. Алмазбек Атамбаев айтпады белек, мен кайра саясатка кайра кайтып келем деп. Кийин ошо чын эле ошентип кайра саясатка кайтып келди. Кийин мен ойлонуп калдым, бул деген экс-президенттин өзүнчө кол тийбестиги бар. Ошон үчүн мен ойлодум, ошо Атамбаев кайра саясий күрөшкө катышса, анда бул деген кол тийбездик туура эмес, конституцияга ылайыктуу эмес. Анткени конституция боюнча биз мыйзамдын алдында бүт баарыбыз теңбиз, ким болсо да. Чолпон Жакупова президенттин ишмердүүлүгү тууралуу бул мыйзам экс-президентти пайгамбар кылып салгандыктан ал каалаганын жасашы мүмкүн деп эсептейт. Акыркы кездери экс-президенттин өзүн алып жүрүүсү жана кош бийлик орнотуу аракети буга далилдигин айтат. И при такой степени защищенности, конечно, любой экс-президент, да, он будет чувствовать себя очень вольготно. И практически вот эта ситуация двоевластия, о которой все говорят, да, почему на это идет экс-президент? А потому что у него такая степень защищенности. Он ни за что не несет ответственности.
Он защищен законом до такой степени, до неприличия защищен. Он фактически мы уподобили его монарху, царю. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор экс-президенттерге кылмыш ишин козгой алат деген мыйзамга кол коюп, ал абдан пиарланган. Бирок башкы прокурор кылмыш ишин козгогон менен жоопко тарта албай тургандыгын карапайым эл анда билген эмес. Эми экс-президентке ченебеген укуктарды берген мыйзамдагы катаны оңдоо боюнча юристтин арызы Конституциялык палатада каралмакчы.